Assalamu alaikum күрөш көрөрмандары. Акыркы жаңылыктар менен токтолуп кетейин. Чемпионат Кыргызстан болду. Аябай жакшы өттү. Мага жакты. Жаңы чыгып аткан жаш балбандар аябай жакты. Каганаттан 4 бала күрөшкөн. Ийгилик жарата алышкан жок. Мен ойлойм эми быйыл дагы эртерээк болуш керек. Эмдиги жылдан баштап Каганат клубу кубандырат деген ойдомун. Ал эми тренерлер боюнча өткөндө айттым эле, чындык ачуу болот дедим эле, чынында ачуу болду. Чычалагандар болду. Анан мен ойлойм эми сөз ээсин тапты болуш керек деп. Чычалагандары жакшы, бул мен максатыма жеттим, мен ошону каалагам. Баштары биригишти, эми 2 жаамат, 3 жаамат эмес, эми 1 жааматка бириксе мындан да жакшы болот деген ойдомун. Эми тренерлер боюнча кийин дагы шашпай токтолом. Судьялар боюнча айтып кетейин. Бул эми күрөш бул эмоциональный, бул бильярд эмес, тынч отуруп көрө тургандай же бир театр эмес. Бул жерде энелер да аралашып кетет. Мен айтайын дегеним судьяларга. Судьялар эч кимге таянбаш керек. Бирөөнүн сөзүн укпаш керек, бир гана эрежеге таяныш керек деп мен айтар элем. Мисал үчүн чемпионатка бир 2 жума калганда молодежный турнир болду эле, бир 300гө жакын катышуучу болду. 2 бала травма алды, экөө тең. Каганат клубундагы балдар болчу. Биз үмүт кылып аткан балдарды сындырбаш керек деп айтам мен. Калыс болуш керек. Ар бир окуучу үчүн мына жерде 100 бала болсо, 100 баласына тең биз переживать этебиз. Жердешчилик, тууганчылык, мен сага жардам бергем, сен мага жардам бер деген нерсени токтотушубуз керек. Мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек деп мен айтар элем. Ошондуктан биз судьяларыбызды дагы бир эле балдарды эле олимпиадага даярдай бербей, бул комплексно карашыбыз керек. Ошондо ийгилик сөзсүз жаралат. Судьяларыбызды окутушубуз керек, категорияларын көтөрүшүбүз керек. Олимпиада мирден кыргыз судьясы мына Калыс деген өзүнүн мнениясы бар, жакшы жигитти даярдаш керек деген ойдомун.